жүрөгүндө жалыны бар мекенчилдер, чыныгы эмгекчилдер бириkkende гана биз Кыргызстаныбызды гүлдөгөн бакубат мамлекетке айландырсак болот. 21-кылымдын талабына ылайык жеке бир адамдын кызыкчылыгы үчүн же бир топтун кызыкчылыгы үчүн эмес, бүтүндөй мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жана ушу сиздердин мына жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган баш мыйзамды кабыл алабыз деп турабыз. Мисалы, бир районго өзүңөрдүн балаңарды аким кылып коюп алат экенсиңер, кат жиберет экенсиңер, 1000 деген колду топтоп туруп, ушул баланы коюп бер бизге деп. Ал келип туруп алып, өзүнүн бир узкий круг туугандарын чогултуп алып, жер алган да ошолор, тендер уткан да ошолор, байыган да ошолор, карапайым калк мындай бөлүнүп четте калып калып атат да. Ректор Асанов жанагы ушулар бар бири башка кандидаттарды неме кылбайлы. Косколдук кылып атат. Жамандамай жок. Булар жок эми. Буларды мен айта турганмын, уялгыла. Сындабайлы коюңуз, сындабайлы. Уялып, өзүнө ар бир кандидат кыргыздын уулу. Seni biz şaylayımız. Dayım taza jür. Allah'ta Kuda kalasa sen tüvelikte ömrüne kalacak prezident oluşuna biz tilektaş budaylar gideyiz. Çoğun razıçılık bildirem sizge koldop bergeniңiздерге. Эми Кудай буйурса шайлоодон кийин жеңиш менен жолугушалы. Кайрадан ушул жерде.